Саламатсыздарбы, Сокол Медиа каналынын катталуучулары. Соңку учурларда өлкө аймагында ар кандай нааразычылык акцияларынын саны көбөйүп, өтө эле чар-жайт уюштурула баштаган сайт. Мындай иш-аракеттер өз максатын көздөгөн тараптардан тышкары карапайым элге кандай таасир берүүдө? Деги эле митинг өткөрүүнүн баркы кетип, жашоочуларды тажатып койгон жокпу? Бул боюнча шаар тургундары эмне дейт? Бүгүн биз мына ушул суроолордун үстүндө сурамжылоо жүргүзөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Соңку учурларда өлкө аймагында митингдердин саны көбөйүп кеткен сыйта өтө элечи. Анан кийин ошол өткөрүлүп жаткан митингдер сизге кандай таасир берүүдө жана сизди тажатып койгон жокпу? Деги эле ошол митингдер өз максаттарына жетип атабы? Менин оюмча соңку мезгилде митингдердин көбөйгөнү бул мыйзамсыздык, шайлоолордун туура эмес өткөндүгү ошол себептен болуп атат. Анан кийин кээ бир мыйзамдар туура эмес чыгып калды. Анан Конституция тарабынан да болуп атат. Ушундай митинг болбой эле койсо деп ойлойм. Эгер чечиле турган болсо, ошол убакка чейин чечилет. Жеке өзүңүз кандай көз караштасыз? Митингдин болушуна Митингге болсунбу же болбой деп койсуңбу? каршымын. Эмне себептен? Бул митингдин зыянынан башка пайдасы жок. Мисалы кандай зыяндар? Экономикалык жактан. Демек сизге митинг аркылуу маселе чечилсе болбойт. Ал эми ошол соңку митингдер ошол митингге чыккан элдер өзүнүн талабына жетишти деп ойлойсузбу? Жардам берди деп. Жок. Митинг менен эч кандай маселе чечилбейт менимче. Бирөө жарымдын кызыксыздыгы үчүн чыгып атат деп ойлойм. Мен бул митингтерге негизи эле баштан каршы болчумун, азыр деле каршымын. Митингтердин көбөйүп кетиши албетте тажатат да. Албетте тажатат. Мен өзүм деле ушул жакын эле жерде турам, ушул азыркы өкмөт аз президент ошол жерге отуруп калдык, ошол жерде отурабыз. Жумасына 1-2 жолу бияка бир топтолуп өтөт, бияка бир топтолуп өтөт, кыйкырып. Если бы все нормально было, люди бы не выходили. А так то сейчас я слышал, не слышал, по телевизору смотрел, там вот, кредиты большие, я имею в виду, эти проценты большие тоже. Ну так получается, действительно, самые большие проценты у нас. Что? Можно же скинуть кому-то. Маселе чечсе болбойт негизи. Негизи митингге деген бул өзү адат болуп калды кыргызгача. Негизи жөнөкөй жол менен чечсе болот маселелер. Болбойт да. Тажадыңыз митингтерден? Митингде таза бир эле мен эмес, эл баары тажады митингге. Митингге чыкканын уже пайдасы деле калбады, уже тим эле көчөгө чыккандай эле, көчөдөгү аялдардай болуп көрүнүп калдык да ужечи. Демек азыр митинг өткөрүү менен маселени чечсе болбойт. Чечсе болбойт, бирок айласы жок, отурушат, карап атат, караганы менен жогору жака жеткиребиз, бизди чыгарды дейт, бирок толк жок болуп атат да. Эми негизи митинг бул жакшы эмес. Митинг болгону ушул элдин көйгөйүнү чечебиз деп элдин муңу болуп атат да бул жерде. Эл өз эмесин жеткире албай атат. Же президентке, же премьер-министрге кабыл алса экен, эметсе экен, чечип берсе экен деген эле үмүт. Негизи тынччылык болгону жакшы го. Кыргыз элинде дайым тынчтык болсун ошол. Жок, андай даже уккум да келбейт, чынын айтсам. Митингге жок. Аябай тажайсыз. Жок, тажайм. Соңку учурда көбөйүп кетти. Негизи митинг менен маселе чечсе болобу? Жок, болбойт. Митингдин кереги жок болчу бизге. Мен бул митинг дегенге мен каршымын. Мен бул митинг дегенге мындай айтканда кыргыз элинин алдында айтып кетейин, кечирип койгула. Бул мен каршымын. Митинг деген болбой эле койсун. Мен ошого каршымын. Бул кыргыз элине кааларыбыз тынчтык. Митинг боюнча көз карашым туура эмес. Ар ким эле өзүнүн каалаган митинг кылып эле чыгара берсе, андай туура эмес болуш керек деп ойлойм. Өлкөгө тынчтык керек, элге тынчтык керек. Митинг аркылуу маселе чечсе болобу? Болбойт деле болуш керек. Болбойт деле. Кенен. Болбойт. Менин оюмча болбойт. Кенен. Соңку митингдер боюнча сиз тажадыңыз. Тажадык, ооба, тынчтык керек. Азыр пандемия болуп атса, тынчтык эле керек элге. Эми жакшы ой болуп иштейм десе, митингге чыгарбай эле чечиш керек болчу. Ана ушунча элди орозонун күнүндө алып келип алып чечпей отурган эми өкмөттүн өзүндө күнөөгө. Буга чейинки митингдер, мисалы, мындан бир аз мурун эле митинг болду, кече эле болуп атат, деги эле митингдердин саны көп да. Негизи эле ошол маселелер чечилип атат деп ойлойсузбу сиз? Мен өзүм 46 жаштамын, биринчи жолу митингге чыктым, мен ошого жооп бере албайм. Чечилеби, чечилбеби айта албайм. Негизи жакшы тилек менен келдим. Жакшы ой менен келдим, что өзүм машинамды чыгарып, бала чакамды ташып, иштеги өзүм швейный цех иштетем. Эртеден кечке кыйналбайын деген эле жакшы ой менен келдим, бирок булардан
жакшы нерсе күткөн жокмун. Чечкен дагы жок, чече албайбыз дагы деди. Негизи митингтерге каршыбыз. Бирок ошол митингге чыкканга негизи мамлекет өзү себепкер экен деп. Биз өз митингге чыгыбыз келбейт. Бардык эл тажады митингден, баары тынч жашагысы келет, сонун жашагысы келет. Ошого мамлекет бизди мажбур кылып атат. Булар мамлекетте ушундай көнүп калды, митингге чыкпасаң бир нерсени чечпей турган болуп калды. Ушул нерсени менин оюмча мамлекет өзүнөн өзү зависит этет. Ар бир нерсени убактысына чечсе, бардыктарды телевидениелерден, новостилерден айтып турса, эл чыкпайт митингге. Ошентип эле. Демек, буга чейинки митингтерде деле мисалы майнап чыккан жок деле, маселе чечилген жок. Буга чейин бир деле митингге чыккан эмесмин ушу жашка келип. Азыр Абхаз машиналар тууралуу чыктык. Буга чейин митингди өзүм көрүп, булар эмне жүрөт дечүмүн да. Болбой, митингге каршымын. Бул бизденликтердин иши. Жумуш менен алек болуш керек. Митингтер максатына жетип атабы өткөрүлгөн митингтер? Ойлойсузбу? Билбейм онсын. Аны мен көбүнчө жетпейт максатына. Туурабы досум. Керек окшойт да бул митингтер өтүп туруш керек. Неге? Ошо өйдө жактагылар сабак алат деп. Ошол митинг аркылуу гана элдин үнү угулуп маселе чечилет деп ойлойсуз. Митинг деген күндө болуп атат. Бардыгынын кайсы бирин чечип берет. Эмне үчүн соронбай иштеп жүргөндө митингге чыгышкан эмес. Эми Садыр Нургачевич жан келип иштеп атат. Буга кичине эме бериш керек да, иштегенге. Убакыт бериш керек. Убакыт бергенден кийин анан кийин акырында баары боло берет. Ага чейин соронбай Шариповичке эмнеге келип эме болгон жок, митинг болгон жок. Ал бул иши кандай иштеп кетти? Жакшы иштеген жок, ошон үчүн кетти. Каалаганын калчады. Эми элдерге кеткен эл аларга эмете албай эле анан буга күчүн чыгарып атат. Өкмөт деле элдин көйгөйүн түшүнүш керек да иним. Бизде азыр Кыргызстанда мисалы үчүн жумушсуздук карасаң эми азык-түлүктөрдүн кымбаттыгы, элде бизде өндүрүш деген нерсенин өзү жок. Конечно, анан элге деле кыйын да. Бизде айлык деген нерсенин өзү жок, аз, өтө аз өлчөмү. Азык-түлүктүн өлчөмү болсо өтө бийик көрүп атасыңар. 100% азыр бензиндин мына баалары туурабы? Эми ошол эл деген мына бийликтегилер, биздин депутаттар, биздин өкмөт караш керек да. Буларды баарын контролдош керек да. Анан биз ушул эл бар үчүн булар ушинтип өкмөттө отурат, ушинтип депутат болуп отурбайбы? Чынбы? Анан кийин, конечно, элди эгерде элдин эмесин биз эгер өнүгүүбүз үчүн, жакшы жашашыбыз үчүн, биздин өкмөт өнүгүш үчүн бизде биринчи кезекте бизде эме болуш керек. Завод, фабрикаларды ачыш керек. Элди иш менен камсыз кылыш керек. Миграцияны токтотуш керек. Карачы, биздеги жетим балдарды кара, биздеги үйсүз, жайсыз, биздеги оорукчандарды карачы. Туурабы, инвалидтер мына эч ким карабайт, эч ким жооп бербейт. Мисалы, мен жолдошум деле инвалид азыр, биринчи группа инвалид да. Кайерге барсаң 4000 сом пенсиясы бар, эми элестет. Ал 4000 пенсияга 2 гана эме ала алабыз да, уколчу. Азыр ошо митингтердин максатына жетип атабы, маселе чечилип атабы? Жок, максатына жеткен жок. Митингтерден тажадыңызбы? Митингтерден тажадык.